Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге корейский компания Atomi'nin пастасы тууралуу кенен маалымат берем. Өзүңүздөр мына экранда көрүп тургандай коробканын ичинде 4 штук паста. 4 штук паста ар бири 50 граммдан болот. Ал эми бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай пастанын чоңдору бар. Бул чоң пасталар бир коробканын ичинде 5 болот. Ар бири 200 граммдан. Бул пастада өзүңүздөр мынакей прополис деп турат. Бул пастанын башка пасталардан кандай артыкчылыгы бар? Же болбосо бул пастанын курамында эмнелер бар? Бул пастанын курамында негизгилери экстракты прополис, антиоксиданттар, экстракты зеленый чай. Прополис деген эмне? Прополис деген кандай болот? Прополис деген баларлар чыгаруучу жабышкак чайыр зат болот. Прополисти арылар бал челектин капталына сыйпап, тешиктерин бүтөйт. Даамы ачуу, сироп сымал, түсү сары же күрөң болот. Составында прополистин 50-55%ке чейин өсүмдүк чайыры болот, 8-10%ке чейин эфир майы болот, 8-10%, ал эми 30%ке чейин мом бар. Прополис микробторго каршы таасир берет. Ал экзема, жараат жана башкалар колдонулуучу дары майлардын составына кирет. Эми көңүл буруңуз. Бул пастаны тишти гана жууп койбостон, жаш балдар, аялдар сууга, майга, кайнак сууга күйгөн кезде, албетте чоң күйүктү айта албаймын, кичинекей күйүктү күйгөн кезде сразу эле ошол жараатка жука кылып сүйкөп койсо, бат эле айыгып калат. Ал жериңиз жөнөкөй күйгөндө парсанак болуп, парсанактын ичине суу толуп, атышып оорутат. Ал эми бул ошонун алдын алат. Сразу эле күйгөн жерге сүйкөп коюңуз, жакшы таасир берет. Жана кимдин бетине угри чыгып келе жаткан болсо кызарып, ушуну сүйкөп койсо, кызарган боюнча кайра жок болуп кетет. Ал эми угри чыгып, учтанып, кызарып, ириңдеп аткан болсо да сүйкөп койсоңуз, карт болуп бат эле жок болуп кетет, бетиңиз дак болбойт. Эч качан коркпоңуз, бул практика жүзүндө көрүлгөн. Дагы эмнени айтабыз? Антиоксиданттар. Антиоксиданттар көптөгөн жемиштерди, жашылчаларды, суусундуктарды жана кошундуларды камтыйт. Антиоксиданттар зыян клеткаларды коргоого жардам берет. Булардын курамында А, витаминдер бар. Мындайча айтканда, бул паста экологически таза паста да. Ошондуктан коркпой алып, буларды колдонсоңуздар болот. Паста бул тиштеги бактерияларды жок кылат, ошол менен бирге тазалайт. Эгер көпкө дайыма колдонсоңуз, анда сары тиштерди, мындайча айтканда, саргайып калган тиштерди агартып, аппак кылып жалтыратып коет. Бул пастанын дагы бир жакшы жери, тиштин мүлкү бошоп калат го. Ошол тиштин мүлкү бошоп калууну алдын алат. Тиштин мүлкүнө тиштеги тамактар менен келген зубной налеттор болот. Ошолор топтолот. Топтолуп отуруп, налеттор барып зубной каменге айланат да. Ал эми тиштин бүлөлөрүн, ошол зубной камень тиштин бүлөлөрүн эки жака ачып, анан тишиңиз эмне болот? Түшкөнгө, мындайча айтканда, бошотуп, тишти түшүрөт. Ошондуктан бул нерсени алдын алыш үчүн ушундай пасталарды колдонсоңуздар болот. Бул паста ошолордун алдын алат. Эң жакшысы, ооздогу жагымсыз жытты жок кылат. Эгерде бир оозуңузда жагымсыз жыт кетпей жаткан болсо, мына ошону жок кылат. Паста ошо кариес бар го, тиштин ички жагында, сыртында деле кара болуп турган таш, күрөң сыяктуу, ошолорду болтурбайт, мындайча айтканда. Болтурбоонун алдын алат. Ал эми бул паста кочкул, күрөң, жабышкак, бал сыяктуу суюктук болот. Мынакей өзүңүздөр фотодо көрүп турасыздар го. Ушундай сонун. Табигый антибиотик бул паста.
Ал эми бактерияга, вирустарга каршы анан тиштин сезгенүүсүнүн алдын алат. Бул ушундай сонун паста. Колдоно электер алып колдонуп көрүңүздөр. Сиздер менен Atomic компаниясынын лидери болду. Дагы алдыда көп кызыктуу видеолор болот. Андыктан каналга катталабыз, подписаться басабыз и башкаларга таркатабыз. Баарыңыздар саламатта калыңыздар.